Ар бир күн тарых дейбиз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндүн алкагында дагы жакшы бир сөз кыла турган, бизге бир жакшы маалыматтарды бере турган күн белгиленет экен. 27 октябрь бүткүл дүйнөлүк аудиовизуалдык мурас күнү деп белгиленет экен. Демек биз кандай маалымат болбосун, аны аудио вариантында сактап, аны мурастап, бүгүнкү күнгө жеткирүү же болбосо бүгүнкү күндөгү ошондой иштерди келечекке калтыруу үчүн кам көрүүнү айтсак болот экен. Мына ушул жаатта Кыргызстан албетте артта калган эмес, бай мурасты сактап турган чоң бир борборубуз бар. Бул коомдук телерадио берүү корпорациясынын алдындагы Алтын казына борбору 1931 жылдан бери карай мына ушул кыргыздын эмне деген гана бай мурасын сактап келе жатат. Профессионалдык адабият, музыка, искусство бул жаатта эмгек кылган залкарлар, алардын жасаган жумуштары бүгүнкү күндө күнү бүгүнкүдөй сакталып, бизге Кыргыз радиосу аркылуу жан дүйнөбүзгө азык берип, баягы бизге тартууланып келет. Ал эми ошол жерде эмгектенген жамаат бар. Мына ушул жамааттын бүгүнкү жасап аткан иши тууралуу кеп кылалы, жана буга чейинки тарыхы жөнүндө сөз кылалы. Өзгөчө бир сыймыктанып сүйлөнө турган жер десек болот, себеби Орто Азия боюнча же дүйнө жүзү боюнча деп койсок деле болот, ири архивдик сактоодогу мына ушул борбор деп айтсак болот. Анда азыр биздин кабарчылар барып, мына ушул чыгармачыл топтун иши менен таанышып келген. Канат менен Нурай Мирлан кызы барып келген. Мына ушул ошол жактагы иштин жүрүшү жана ал жактагы кызматкерлер эмне жумуш кылат, ал жактагы архивдер кандай ыкма менен сакталат жана бүгүнкү күндө санариптештирүү жылында кандай бир баягы заманбап технологияга өтүп атат. Тайтор ошол жактагы дүйнө тууралуу кененирээк кеп болсун. Туура. Келиңиздер, анда баарыбыз чогуу ошол Кыргыз радиосунун Алтын казына борборуна саякат алабыз. Виртуоз аккордеонисттер Алина жана Михаил Либановдордун аткарышында Бүгүн 27 октябрь эл аралык аудиовизуалдык мурастарды сактоо күнү. Ошого ылайык биз коомдук телерадио берүү корпорациясынын алдындагы Алтын казына борборуна келдик. Дал ушул жерде 1931 жылдан бери карай сакталган Кыргыздагы адабиятынын, музыкасынын бай мурастары сакталган. Алтын казынага кабыл алынган чыгармалардын фондун түзүү боюнча картотекасы да бул. Картотека негизинен ошо Алтын казына кабыл алынган чыгармалардын сактоо, аны бардык фондко сактоо эрежеси боюнча квалификациялуу болуп эсептелет да. Фондко кабыл алынган чыгармалар атайын табел менен келет. Ошо табел менен келгенден кийин биз аны мындай кылып квалификациялайбыз, карточкаларды жазып. Ушул карточкалардын баардыгы жазылып бүткөндөн кийин бул жердеги кутушаларга ар бир өзүнүн классификациясы боюнча салып чыгабыз, же болбосо куюп чыгабыз дегендей да. Мисалы кантип, эгерде музыкалык чыгарма болсо, анда биз композиторуна, сөзүнө, аткарчусуна, аранжировкасына, коштоосуна, эгерде аспаптык чыгармалар болсо, анда ошол багытта бүт баарын коюлуп чыгарат да. Эми коюп чыкканда бул картотекада негизи биздин кыргыз чыгармаларынан баштап башка чет элдик композиторлордун чыгармаларына чейин бар да. Мурун ошондой курулган. Ал эми азыр болсо башка жактан бизге келбейт, бирок
өзүбүздүн чыгармачыл адамдардын чыгармалары бизге түшүп турат. Мына сиз туруп атпайсызбы, аудио материал кандай деп? Мына ошо аудио пленкалар, ферромагниттик пленкалар. Илгери жалаң ушундай пленкалар менен иштегенбиз да. Мына мисалы үчүн азыр Гайна балетинен үзүндү эфир аркылуу бериле турган болсо, мурда ушундай пленкалар менен иштеп, тетигинде STM магнитофондор аркылуу эфирге окулчу да, эфирге берилип турчу. Мына азыр ошо балетти көчүрүп атат биздин редакторубуз Афиса Сулайманова. Булардын баары Москвадан келген материалдар. Мурда Советтер Союзунун учурунда Москвада кандай чыгармалар жазылса, бүткүл Союздук радио үйүндө, ошолордун баары бияка биздин телерадиого келип турган, алардын да бир варианты да. Биздин казынаны байыткан, толтурган, толукталып келаткан себеби дагы ошо көркөм кеңештен улам өтөт да. Анан кийин азыркы күндө абдан көп чыгармалар алынып жатат. Бир кезде ошо Балбай Алагушев, композитор Жаныбеков, Алтынбек Жаныбеков агайларда бир топ кишилер да ушул көркөм кеңеште иштешкен. Бир топ күүлөрдү алган, ырларды алган, жанр боюнча дагы аябай бай болгондо, анан ошол салт дагы эле уланып келатат. Бизде композиторлор атактуу, белгилүү, классик обончулар бар, ырчылар бар дегендей. Анан ар биринде мынандай журнал бар. Биздин ошо көркөм кеңештин мүчөлөрүндө. Анан кийин ошо числону коюп туруп жазышат. Андан тышкары дагы ошо өздөрүнүн ойлорун ортого салат, пикирлерин ортого салат, акылдашып, кеңешип, эмне үчүн өттү, эмне үчүн өтпөй калды, анын баардыгы тең. Эми биз авторлорго да, кээ бир авторлорго дагы жооп берүүгө туура келип калат да, сурашат да, ырчылар алып келген чыгармалар боюнча сураганда ошону эгерде өтпөй кала турган болсо, баягы бул эми талаш маселе да. Анан ошолорго мына журналга жазылган алардын ой пикирлери боюнча дагы кээде түшүндүрүүгө туура келип калат. Анан кийин протокол жазганда ошол мына журналдардын негизинде мүчөлөрдүн пикирлеринин негизинде анан кийин протоколго жазабыз. Мына мындай кылып туруп номерлери коюлуп, баары бүтөт. Бүткөндөн анан кийин ошо мүчөлөргө кол койдурабыз. Кол койдуруп туруп анан кийин биздин башкы директор кол коет да. Алтын казынада жалпы саны менен сааты менен 12 миңге жакын саат чыгармалар бар. Музыкалуу, адабият, ар кандай фонограммалар. Ошол сааттын 90% жазылып калды азыр санариптечи. Анан бул биздин Алтын казынанын биринчи эле этаждагы бөлүмү. Бул жерде негизги казына музыкалдык чыгармалар турат. Негизги казына орус, Москвада жазылып келген музыкалык чыгармалар турат. Казахская музыка деп коебуз, дунганская музыка. Андан тышкары Москвадан келген балдар музыкалык фонограммалар бар. 90% деп айтып кеттим. 90% көчүрүлүп калды. Дагы эми эң эле чоң бөлүмдөн бул массовый бөлүм деп айтылат. Бул массовый бөлүм азыр көчүрүлүп баштады. Андан тышкары андан кийинки бөлүмдөр булар 2 сааттык, 3 сааттык, анан 1 сааттык ушул эмедеги эле бөлүмдөр калды да. Бул цыганский бөлүм, например, музыки народов СССР. Бул жерде дагы эң чоң бөлүм бул легкая деген музыкада, жеңил музыка дегенибиз бар. Биздин Алтын казына Орто Азия боюнча биринчи орунда турат. Сакталышы боюнча бул өзүнчө температураны талап кылат, өзүнчө нымдуулугу талап кылат. Ошондуктан биздин баягы Алтын казына
ушул убакка чейин сакталганына биздин жалпы коллектив, биздин өзүбүздүн баягы корпорация ушуга аябай милдеттүү, жакшы жардам берет да. Биз азыр алтын казынанын массалык бөлүмүн көчүрүп жатабыз. Бул 69-жылкы жазылган запистер. Анан аналогтан бул аналог MES 616 STM 616 магнитофондору менен аналогты цифрага өткөзөбүз. Бул пленкалардын мисалы 3 мүнөттүк болсо, 3 мүнөттө бул компьютерге түшүрөбүз да. Пленкалардан бул пленкалар бизде алдында фонотекада сакталат. Биз ал жерден алып келип, аналогтан цифрага өткөзөбүз. Азыр эң жакшы биздин журналисттер үчүн, редакторлор үчүн эң жакшы вариант бул цифрага өткөзгөндөн кийин бул жактан, мисалы үчүн 3 мүнөттүктү биз 10 мүнөттө көчүрсөк, бул жактан редакторлор алганда каталогтан болгон номерин беришет, дискке түшүрүлгөндөн кийин муну 1 секундта, 2 секундта алганга болот да. Артыкчылыгы ушунда. Анан биздин дисктер бул тендер менен атайын алынып келет. 24 карат алтын буусуна карматылган. Анан сакталышы да узакка сакталат. Сапаты да жакшы болот деп атайын ушу тендер менен алынып келип, азыр цифрага өткөзүп жатабыз. Включаем. Переписываем пленку, название передачи, потом сохраняем ее. Ну, я уже печатаю и отправляю на другой компьютер, чтобы уже переписывали на диски. Жана сиздер өзүңөр көргөндөй өйдө жакта жана ылдый жактагы алтын казынанын ферромагнитный пленкада жазылган чыгармаларды, фонограммалар менен тааныштыңар да. Ошолордун баары сонарипке өтүп атпайбы? Өтүп атат. MP3 WAV форматында, анан MP3 форматында көчүрүлүп атат да. Бул WAV форматы, бул оригиналы да. Бул жерге, бул бөлмөдөгү сакталып турган эмелер, жазылып алынган бөлүмдөр, булардын баары оригиналдар да. Оригиналдарга булар кол тийилбейт, ачылбайт. Ал эми MP3 вариантында жазылган дисктерге ал колдонулуп, эфирге кыздар концертти терип берип турат да. Булардын сакталышы дагы абдан эле көп дейт, 20-25 жылга чейин жетет дейт. Эми Кудай буйруса аны да көрөрбүз. Анан мунун сакталышы деле ошондой. Ошондой температура бир акыбалда болуш керек, нымдуулугу да бир. Кыргыздын профессионалдык искусствосу бүтүндөй мына ушул жерде сакталып турат. Аудио форматта десек болот. Мына ушул ары түйшүктүү, ары сыймыктуу ишти жасап аткан жамаатты жетектеп, бүгүнкү күндө жигердүү иштерди алып барып, замандын тили менен, замандын баягы учуру менен айкалыша, жарыша иш алып барууну максат кылып, бүгүнкү күндө ошол жамаатты жетектеп келе жаткан Алтын казына борборунун директору, жетекчиси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү музыкабет, менин сыймыктануу менен айтам, өзүмдүн устатым Жамиля Маматова эжекебиз келип Кош келдиңиз эжеке, кутмандуу атаңыз менен. Бүгүнкү майрамыңыз менен. Өзүңөрдүн да байрамыңар менен. Жана ошондой эле кош майрамыңыз менен, өздүк майрамыңыз менен да куттуктайбыз. Туулган күнүңүз куту болсун. Ой, рахмат, аны да эске алдыңыздар. Жаңы жашыңыз кут болсун, Кудай өмүрүңүзгө береке берсин. Рахмат, айтканыңар келесиң. Анан Жамиля эже, мына Алтын казына жөнүндө маалымат алып атпы жогоруда, бүгүнкү күндө иштелип аткан иштер боюнча да. Анан деги эле тарыхынан баштасак деп баягы сизге суроо салгыбыз келип атат да, ушул кандайча түзүлгөн Алтын казына борбору, анан кайсыл учурларда түзүлгөн жана кайсыл залкар инсандардын изи калды ал жерде? Эмесе сөз башынан болсун. Бул аябай чоң эмгек чынында. Биринчиден силерге ыраазы болуп атам, Пирамида телеканалы, анткени
Жыпар Арыкова башында туруп, атайын бизди эстеп, ушуларды көрсөтөлү, элге билдирели, эмне иш аткарышып атканы дегендерге сиздерге барыңыздарга чоң рахмат, коллективге чөңгө сиздерге. Бар болуңуз. Анан кийин чын-чынына келгенде мына азыр өзүңүздөр эле кадрдан көргөндөй бул жерде 12 000 саат жатып атат да. Ошол 12 000 саатты жыйноодо канча эмгек, канча иш аткарылды. Анан анын уюшулушу өзүңүздөр жакшы билгендей бул 60-жылдарга барат. Бирок ошентсе дагы ага чейин, мисалы үчүн радио өзү иштей баштаган 31-жылы башталган да, декабрдан баштап. Ошондон эгерде ал учурларда түз эфирде чыгып келген болушса, кийин декаданын астына атайын Москвага барып 38-жылы биздин мыкты таланттар, мыкты ошо хор искусствосунун чеберлери, эл аспаптар оркестри Москвада жаздырган запистер эң алгачкылар болуп эсептелинет да. Анан кийин ошол Атай Огонбаевдин, Кармолдо Орозовдун, Ыбырай Тумановдун черткен күүлөрү сакталып калышы дагы бул ошол баштапкы этаптарга туура келип калат да. Ал эми дал ушул азыр биз көргөндөй алтын казына болуп түзүлгөнү 60-жылдарга барып калат. Ошол учурларда Исхак Разаков иштеп турган, мына азыр 110 жылдыгы белгиленип атпайбы? Бул кишинин эмгеги абдан чоң. Ошол алтын казынаны түзүү, ошол бай мурастарды, тарыхты сактап калуу, кийин ушулардын баарын пайдалануу ошол учурда каралып атайын. Анан ушундай иштер аткарылып баштаган да. Анан телерадио комитет салына баштап ошол учурда атайын ошо Камбаровдун жетекчилигинде Рабия Менсеитованын атайын өкмөттөн тапшырма берилип, ушул имаратты салуу, сактай турган ошол жайды белендөө, ошондой чечим кабыл алынганда атайын биздин адистер барып туруп Прибалтикадан, Латвия, Литвадан атайын адистерди, ошол жактан иш процесстерин көрүп, анан кийин келтирип ошол жанагы симфониялык оркестр, хор иштеп аткан оркестр, ошол үн жазуу студияларынын баарын жазуу, анан ошо алтын казынага топтолгон чыгармаларды кандай сакташ керек, кандай температурада, кандай ылайыкташса болот деген мына азыркы биз көргөн сактоочу жайлар салынган да. Ошонун негизинде мына азыркы биздин иштин жыйынтыгы боло турбайбы? Анан ошол учурларда эң мындай из калтырып кеткен ошо Александр Калагриев деген, Балбай Алагошов, Саткан Абдрахмановна, үн режиссерлордон Овчаренко деген болгон, ошондой эле биздин мыкты мына Алтынбек Жаныбеков сыяктуу композиторлор, Мукаш Абдыраев, ошондо көркөм кеңеште иштеген Сайра Кизбаева сыяктуу биздин мыкты инсандарыбыз болгон, Чалагыз Иманкулов, ошол учурларда күүлөрдү кабыл алышып, черткен, кандай чертилип атат, азыркы күндө ушундай бир керемет күүлөрдү угуп атпайбызбы? Ошолордун баарын алар угуп туруп, иргеп, ошо алтын казынага калтырыш негизги максат болгон да. Анан Калмак Саякбаев деген, Асылкан Бөрүбаев деген мыкты инсандар болгон, булардын баары адабияттын, музыканын мыктылары. Ошолордун баары чогулуп алып туруп, анан дагы бир жакшы жери ошол Сакинбек Матова, Кулматов, ошолордун учурунда атайын 6 миллион акча бөлүнүп, ошол Москвадан мына азыр биз оркестр менен берип атабыз, жеке комуз күүлөрүн угуп атабыз, хордук искусствону угуп атабыз, симфониялык чыгармаларды угуп атабыз. Ошолордун баары Москвага жазылып келген. Москвадан кийин Алматада, Ташкентте жазылган. Элестетип көрүңүздөр, кандай эмгек. Канча жолу баскан? Ал учурларда, мисалы үчүн бизде студиялар ачыла элек кез болгон. Ошо 60-жылдарга чейин барып жаздырып келген. Элестетип көрүңүздөр, кандай эмгек. Ошонун баары Исхак Разаковдун тапшырмасы менен болгон. Анан муну сыймыктануу менен айтсак болот да, бүгүнкү күндө 12 000 саат деген оңой нерсе эмес да. Баягы азыркы кезде сиз жетектеп атып, биздин кошуна өлкөлөрдө болобу, же постсоветтик мамлекеттерде болобу, байкап көрдүңүзбү ушундай казыналар бар бекен, жок бекен? Бул биздин Орто Азия, Казакстан боюнча мыкты деп айтып келебиз, бирок сайыз боюнча деле мыкты деп айтууга болот. Анткени
Мисал үчүн бир ирет шведтер келип калды да, алар ошо өздөрүнүн бир чыгармаларын бизден жаздырып, биздин музыканттарды. Анан ушул дүйнөлүк аренага татыктуу бир дисктерди чыгаруу максат болгон окшойт. Анан Казакстандан барып жаздырган экен, башка жактардан барып жаздырып, биздеги жанагы башка студиялардын баарына барып жаздырып көрүшүп, анан аягында биздин телерадио компания корпорациянын студияларына келип жаздырганда эң жогорку деңгээлдеги мыкты студиялар экен деп ошол жаратканда, демек биздин бул абдан чоң баалуулук. Мурда кандай иш алып барылган? Мына симфониялык оркестрден жетектеп турган Асанкан Жумакматович 1969-жылы 31-декабрда ишке киришкен, оркестрди түзүп. Андан да Исхак Разаковдун таасири чоң болгон ошо мурунку учурларда. Анан оркестрдин түзүлүшүнө дагы ошол Ошто бир композиторлор союзунун эмеси болуп калган. Бир жыйын эмес, декада сыяктуу ушундай пленум ушундай болуп калат да. Ошондо Ташкенттен алып келип Өзбекстандан оркестр ойноптур да. Анан ошону таң калышат да, эмне үчүн биздин өзүбүз оркестри жок деп. Анан оркестрдин түзүлүшүнө да ошол себептүү болгон да. Бизде оперный театрда эле симфониялык оркестр болгон, эми өзүнчө концертирующий, ошону менен бирге жанагы радио телевидениянын астында запистерди, жанагындай ырчыларды жаза турган, симфониялык чыгармаларды жаза турган, жана башкаларды жаза турган оркестр керек деп туруп, анан кийин бир чете Асанкан Жумакматовдун дагы ролу чоң бул жерде. Анан кичинекей состав болуп алгач, андан кийин чоңойтуп 80ге жеткирген да Асанкан Жумакматов. Мына азыр ошол оркестр дагы эле иштеп келатат. Ошол Асанкан Жумакматовдун өзүнүн жетекчилигинде оркестровканы дагы жана ырлардын баарын мыкты иштеп чыгып, ошонун баарын өзү жаздырып калып, мына бүгүнкү күндө Шакеева сыяктуу, Эрмек Мойдонов сыяктуу, Сартбаева, Кайрыгүл эже, Болот Миңжилкеев сыяктуу биздин кандай мыкты ырчыларыбыз азыр ошо үндөрүн угуп алып дагы эле суктанып тамшанып отуруп атпайбызбы? Анын баарын оркестрге салыштырып, оркестрдеги ар бир аспапта ойной билүү, ошону кандай ойнош керек, ырлардын баарын түшүргөн Асанкан Жумакматов болуп атат да. Бул үн жазууга чейинки мындай оркестрди иштетүүнүн бир мыкты жолдору да. Ошондой эле сыяктуу, мына мисалы үчүн Балбай Алыгышев канча деген комузчуларды жаздырып койду. Мына азыр биз берип аткан Карамалды Орозовдон, Ыбырай Тумановдон, Чалагыз Иманкулов деги баарына ошол учурларда Балбай Алыгышев жаздырган. Андан сырткары кийинки мына башкы редакторлорду айтып кетсек болот. Жумакадыр Эгембердиевди адабий бөлүм боюнча ал кишинин дагы эмгеги абдан чоң. Ошо музыкалык бөлүмдөрдө иштеген Алтынбек Жаныбековду айтып кетсек болот. Андан кийинкилерден ошол Орозбек Турсунниязов деген иштеп кетти. Мариф Осмонов иштеди, Турбек Чокиев иштеди. Ошолардын баары өзүнүн ролу бар. Анткени алардын баары ошол музыкалык чыгармаларды жаздыруу жагынан көп иштерди аткарышкан да. Андан кийинки эле мына кийин деле биз ошонун баарын аткарып атабыз. Азыркы күндө 424 саат жаңы чыгармаларды түшүрдүк. Мына кийинки 3 жылдын эле ичинде. Бул аябай чоң эмгек бу дагы. Жалпысынан ошо канчасы санариптик абалга өттү? 12.000 саат деп айтып кетпедим эле. Ошонун азыр 9.000 сааты көчүрүлүп калды. Ошондо бир 85-90% жазылып бүтүп калды, буюрса. Анан электрондук варианты да жазылып атат да. Ошондо азыр иштөө процесс мындай аябай эле бир топ жеңил болуп калды да. Мурункуга караганда. Мурда ферромагниттик пленка 1 сааттык уктуруулар боло турган эле, мындай пленкалар менен иштеп. Азыр көргөн кичинекей эле музыкалык чыгармалар болот атпайбы? Андан да чоңдор болгон. Жакшы. Баягы казынаны казып, андан байлыкты алып чыгып элге таратып атабыз да радио аркылуу. Эми кол тийбеген дың жерлери да болуш керек дегеним. Албетте. Таптакыр угул элек, бирок алтын казынада сакталып турган чыгармалар барбы? Бар да албетте. Баягы
азыр эфирде мына пандемия учурунда өзүңүздөр көрдүңүз го, жалаң алтын казынадагылар келди. Элдин баары тамшанып атышпайбы? Ушундай сонун чыгармалар бар экен, сонун сүйлөнгөн сөздөр бар экен. Чын эле ошондой да. Мына Тент Орукчиев канча деген ошо маектерди алып калды, Түгөлбай Сыдыкбековдон, ошол эле тиги кийинки мыкты акын жазуучуларыбыздын үндөрүн калтырып калышты. Андан кийинки деле адабий бөлүмдөрдө иштеген редакторлорубуз канча деген мыкты үндөрдү сактап калышты. Алардын баары ошо пандемия учурунда берилди да. Анан алтын казынанын баркы дагы бир жолу көтөрүлдү да. Анан бул жерде экинчи жагы биз дайыма айтып келебиз, ошо мисалы үчүн башка окуу жайларда болобу, университеттеби, консерваториябы же Манас Түрк Кыргыз университетинде болобу, мына жогорку окуу жайларында албетте дипломдук иштер бар да, жаза турган. Ошо бизге келип кайрылса, ар бир каталогду ачса эле бир чоң тема чыкмак да. Ошол теманы элге алып чыгып, ошону изилдеп, дагы бир башкача жагын, мисалы үчүн Манасты эле ачса канча нерсе жатып атат. Ошол речитациясы, обондуулугу, тембрдик жактары, анын мазмундуулугу, формасы бардык жактан иликтей келгенде, мисалы үчүн Саякбай Каралаев деле казылбай жатат. Ошо жактарын алганда канча деген бир сонун нерселер бар. Биз баягы Манасты айтуучулук жагы менен эле келатабыз да. Анын канча тереңдик жактары бар. Рифмалык өзгөчөлүктөрү, айтуу сапатындагы өзгөчөлүктөрү, обондуулуктагы, минор-мажорлуу, миксолидиялык жана башка латтык өзгөчөлүктөрү, модуляциялык өзгөчөлүктөрү, булардын баары ачылбай жатат да. Дың жерде. Андай нерсе толтурат дагы. Ошон үчүн мен изилдөөчүлөрдү айтат элем. Ошо биздин казынага келип көбүрөөк изилдеп, ачылбай жаткан сандыкты дагы бир ачып туруп элге монтип көрсөтүп койгула деп. Негизи ушул изилдөөчүлөрдүн бардыгын эле сиздердин казынанын эшиги ачык да. Ачык. Эмне үчүн мындай иш алып барууга биз кол сунуп тосуп алабыз. Мисалы үчүн жана көрсөтүлбөдү, Оз комуз күүлөрү, Чопочор күүлөрү, андан сырткары антологиялар жана Залкарлар күүлөрү, Манас боюнча Чыңгыз Айтматов боюнча Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына карата чыгарылган антологиялар. Булардын баары эле баалуулук да. Бул кийинки жасалган иштер болуп атат. Анткени изилдөөлөргө керек болуп калабы, же дагы башка нерсе керек болобу, белек катары деле бул үйдөн деле укканга бул сонун мүмкүнчүлүктөр да. Анан изилдөө жүргүзсө андан беш бетер. Азыр мына ноталык варианты менен Чыңгыз өзү билет, ноталык варианты менен Оз комуз күүлөрү чыкты, Чопочор күүлөрү, мына Карамолдо Орозовдун ноталык вариантында күүлөрү, булардын баары чоң изилдөө. Нурлан Нышанов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, ушунчалык мыкты музыкант, изилдөөчү инсандарыбыздын бири. Бул киши жанагы аспаптарды жасоодон сырткары дагы ноталык мондай жазуу түрүндө калтыруу жагынан бирден бир мыкты адистерибиздин бири да. Ошол кишинин дагы эмгеги болду. Бул Алтын казына менен биргеликте Кристенсен фонду менен биргеликте ушундай иш алып бардык да. Бул дагы чоң эмгек болду да. Бул акырындан жасалып атат, көп эмгек иштелип атат. Бул жерде биздин жетекчилерибизге дагы ыраазычылык айтып коюшубуз керек. Оторбаевдин учурунда дагы ошол мына Мореки биздин чыгарып аткан ноталык варианттарга жардам берген жетекчилерибиздин бири болду. Мына Жайнак Үсенович дагы бир жакшы варианттарды айтып Алтын казына жөнүндө колдоо көрсөтүп келат эле. Андан сырткары мына Бактияр Жеңишбековичтин дагы эмгеги абдан зор. Мына жана кыздар айтып кетпеди, алтын дискке көчүрүлүп атат деп. Демек бул биздин радио теле борбордун жетекчилеринин колдоосу бул. Жанагындай санариптке өткөрүүдө дагы компьютерлик, техникалык жактан тейлеп берген бүт баары бири-бирибизге мындай гармониялуу байланышта. Жакшы, эң сонун. Ал эми учурдагы коллектив жөнүндө дагы кыскача айтып өтсөңүз канча? Азыр коллективде мына 9 киши иштеп атпайбызбы? Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Жеңгүл Исакова, Бурма Райымканова, Жамиля Чордоева, Бермет Сарыгулова, Афиса Сулайманова, Жылдыз
деген кызыбыз бар, Чоң Мурунова Марияна. Чын кыз өзүңүз. Анан булардын аткарып аткан иши мына жана 424 жаңы чыгармаларды чыгармаларды кабыл алдык деп өтпөй. Ошондо жөн эле мынтип кабыл ала койбойбуз. А жерде мына үстүндө иштөө фонотекабыз бар. А жерде Жамиля Чордоева бүт келген чыгармалардын баарын регистрация кылып кабыл алат. Ошолордун баарын биз көркөм кеңешке коебуз. Бизде 2 көркөм кеңеш бар. Адабий музыкалык уктурууларды кабыл алуу көркөм кеңеши, анан музыкалык чыгармаларды угуу. Бул жерде адабий көркөм кеңеште Мелис Абакиров, Садык Алахан баш болгон биздин мыкты инсандарыбыз бар. Андан музыкалык көркөм кеңеште Сардарбек Жумалиев, Анарбек Ибраев, Рафаэль Сарлыков, Карагул Тиленчиев сыяктуу, Турдубек Чокиев, Кыялбек Урманбетов сыяктуу мына ушундай инсандарыбыз иштейт. Себеби ар бир тармак боюнча адистер да. Бул жерде өзүңүздөр байкап аткандай Адылжан Абылаев композитор. Мына ушулардын баары баягы аткаруучулук деңгээлден сырткары, композициялык деңгээлден сырткары, сөздүн мааниси, музыканын мааниси, ал жерде мындай форма деп эле коюп атпайбызбы? Ошо форманын ичинде дагы көркөмдүк каражаттар бар. Музыканын баягы аткарылышынын ичинде жөн аткарып койду эмес. Анын аткарганда дагы сөздүн маанисине жеткери аткарып атабы? Туура айтылып атабы? Эч кандай мындай музыка менен бири-бири менен байланыш барбы? Бул жерде аябай чоң талдоо, жөнөкөй эле мынтип ала койгон эмес да. Андан кийин ушул протокол түзүп туруп, анан табелдештирип, анан кийин барып жанагы казынага бөлүмдөргө бөлүп атканы ошондон да. Жакшы. Демек бул жерде көрдүңүздөр, аябай талдоо жүргүзүлүп туруп, себеби бул эмне үчүн андай жол? Анткени бул бай мурас да. Кийин тарыхка калып атат. Анын көркөмдүк сапаты бийикпи, тереңби, сактаганга болобу? Мына ушул критерийлердин баары каралат да. Туура айтасыз. Анан мынакей канча убакыттан бери ушул телерадио жаатында эмгектенип келатасыз? Ушул чыгармачылыктагы жолуңуздагы лентаны артка түртүргөндө эң алгач кандай көз ирмемдер эске элестирет? Мен биринчи теле жагына келдим да. Ал убакта музыкалык программалар башкы редакциясы болчу. Абдан чоң конкурс менен келгенбиз. Азыр эстесем бир топ эле комиссиядан өтүптүрбүз деп коем. Биринчи редакцияда комиссиядан өттүк. Ал учурда Тимур Саламатов башкы редактор болчу. Анан кийин алардын талдоосунан өткөндөн кийин биз вице-президенттин талдоосунан өттүк. Ал убакта Эрмек Абдыкаримович болчу. Эрмек Мамсалиев, Абдыкаримов Мамсалиевич. Анан кийин Орозового алып барышты да. Анан Орозовонун кабыл алуусунда болдук. Орозового чейин башкы редакторлор талдады да. Баарыбызды кабыл алып, кандай сүйлөп атабыз. Ал убакта турган турпатыңа чейин, келбетиңе чейин абдан карап, анан кийин алышчу да. Билимди айрыкча биринчи орунга койчу. Ошол адистикке туура келеби, туура келбейби деген чоң сын отурчу да. Анан умтулуш ишин Орозованын талдоосунан өткөндөн кийин анан кабыл алындык да. Ошентип келгенбиз телерадиого. 96-жылы мен радиого келдим. 87-жылы телевиденияга келдим, а 96-жылы ушул музыкалык программалар башкы редакциясына башкы редактор деп чакыртылып, анан Байма Жапаровдун ал учурда вице-президент болуп иштеп турган. Анан иштеп, мына ушул убакка чейин иштеп келе жатабыз. Алтын казына борборунда мына 2017-жылдан бери иш алып барып атабыз. Албетте ар бир иштин өзүнүн сонун жактары бар. Ошо ача келсең көп нерсени элге жеткире аласың, элге сонун нерселерди тартуулай аласың дегендей эмгегибиз ошо элге арналып келатат. Кандай эртеңнен кирип кечинде чыкканыбызды билбейбиз. Азыр Жапара Арыкова сиздин жетекчилерди айтып атпайбы? Ошо көзүмө абдан жакшы көрүнөт. Чын эле кокуй эртең аябай сонун тема, могуну ап чыга коеюн.
эртең моуну пландайлы деп атуу убакыттын кандай өткөнүн билбей каласың да. Сиздерде деле азыр ошондой болуп атат дагы. Ооба. Эң сонун. Анан мына ушул өзүңүздүн баягы жеке чыгармачылыгыңызда дейли, музыка бет катары дагы көп эмгектер жасадыңыз да. Анан ушул телевидениеда жүрүп, атаң көрү башка бир жакта болсо, башкача чыгат элем деген ойлор кеткен жок беле? Же так эле ушул алтын казна менен, радио менен, теле менен байланыш болуп туруп чыгармачылыгымды өнүгөт дедиңизби? Ошол жагынан баягы 90-жылдардын аягында аябай кыйын заман болуп калбады. Инфляция болду. Ошондо комитеттегилер баарыбыз эле жөө барып калдык ишке. Айлыгыбыз болбой калды. 1-3 айлап, 4 айлап айлык албаган күндөрүбүз болду. Айлык 35 сом болуп калган күндөр болду. Ошондой учурларды баштан өткөрдүк да. Анан анда жалда турчубуз. Жалдан ошондо комитетке ишке жөө келип, мен эле эмес, элдин баары ошондой болгон. Баарыбыз эле жөө барчубуз. Ошондо да таң калып коем, кечикпей барчубуз ишке. Кечиги деген болчу эмес, эч жокдачы. Баарыбыз ошондой болчубуз. Анан кийин бизде деле мүмкүнчүлүк болду. Мисалы үчүн ошо Елен деген менин бир жакшы таанышыбыз бар эле. Америкага чейин чакырган күндөр болду. Ошондой мүмкүнчүлүк деле болуп калды иштегенге кеткен. Анан баарыбыз эле кызык болдук да, эми бул жерде кантип таштап кетебиз деп. Чын эле кантип таштап кетет эле, кимге таштайбыз деген ой турду да. Анан ал убакта өзүбүз жетекчи болуп атсак, анан таштап алып кетип калсак, анан булар кандай иштейт деген чын эле мындай жоопкерчилик болду баарыбызда. Ошол себептүү баягы өзүбүздүн, мисалы үчүн бизде деле мондай жөн эле жалаң Кыргызстан оңдору сыяктуу жалаң ырлар менен эле бериле турган ошондойду максат көздөгөндөр деле болду. Бирок ошонун баарын биз айтор өз андай жолго өткөн жокпуз. Себеби баары бир биздин классикалык багытты улап кеттик. Мен азыр сүйүнүп коем ошол убакта ошол жолду биз сактап калганыбыз бир чети жакшы болгон экен депчи. Анткени классикалык чыгармалар бар. Бул жерде опералык искусство бар, балеттик искусство бар. Андан сырткары ырлар, комуз күүлөрү, кандай мыкты инсандар менен жолугушуулар, маектер, алардын чыгармачылыгы ошол учурларда билгизбей алып кете бердик да баарын. Ошол себептүү мындай азыр элдин деле көөнүндө мыкты ырчылар таанылды. Ошол эле эстрадалык багыттагы мыкты ырчылар таанылып калды. Аткаруучулар чыкты, мыктылар. Виолончелисттер болобу, скрипачтар болобу, башка аспаптарда ойногондор болобу. Бекер жеринен таанылган жок да. Демек ошолордун баары биздин эфир аркылуу элге жетти да. Сиздердин ошол кездеги жана сиз айтып аткан учурдагы баягы жумушка келип кеткен учуруңуздарды алып карасак, патриоттуулуктун анык үлгүсү десек болчу да. Себеби азыр андай жагдай келсе билбейм, ким кандай кылат, балким жумушун таштап кетчүлөр көп болуш керек азыр. Туура айтасыз. Эми азыркы заманда өз көмөчүнө гүл тарткандар көбөйүп баратат десек жаңылышпайбыз. Эми кандай болсо дагы жүрөгүндө мекен болгон сүйүүлөрү көбөй берсин деген тилекти айтабыз. Анан биздин убакыт дагы соңку мүнөттөрүнө жакындап баратат. Сиз менен сүйлөшүп отура берип турганбыз, бирок бизге убакыт чектөө киргизип атат. Келиңиз эми ошо бизди көрүп отурган жалпы теле көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди арнай кетсеңиз. Абдан жакшы, сиздерге рахмат. Биринчиден сиздерге ийгилик каалайм, себеби кандай гана теле радио болбосун, алардын түйшүгү абдан чоң. Изденгенден сырткары эртең менен таң атпай келип алып эфирде, себеби баарыбыздын башыбыздан өтөдү ошол нерсенин баары. Анан ийгилик болсун ошо чыгармачылык топко, Жыпара, Арыкова жетектеген сиздердин коллективдерге ыраазычылык билдирем. Анан өзүбүздүн теле радио корпорациянын дагы, себеби бизде дагы иш алып баруу, мындай элдин көп эле нерселер айтылып атат, бирок баары бир болбой эле ошол жерде карапайым элдер иштешет. Ушундай мыкты адамдар иштешет. Анан алардын баары эле кыйкырып өкүрүп чыга бербейт да. Аябай интеллектуалдуу, ушундай өздөрүнүн бийик аброюн сактаган инсандар, чыгармачылыкты баалаган инсандар, ушундай кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын тарыхы калса экен деген инсандар, ошолордун баарына ийгилик каалайм. Анан элибизде тынччылык болсун, мыкты жагына өсөлү, себеби
бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде ар бир жерде өзүнүн мыкты адистери болсо иш алып баруу жылат, өнүгөт деп ойлойм. Анткени бизде баардык мүмкүнчүлүк бар. Жаратылышыбыз болобу, айыл чарбасы болобу, башка тармактарды албайлы, анан өнүгөбүз буюрса. Жакшы жагат. Айтканыңыз келсин. Сизди дагы бир жолу туулгаңыз менен куттуктайлы, ден соолук каалайбыз, ишиңизде ийгилик болсун. Анан буюрса дагы алдыда ушул тарыхта кала турган кийин урпактар эстеп, мына ушундай биздин улуумун ушундай жакшы эмгектер жасап кеткен деп, сиз жогоруда эстеп атпайсызбы? Мисалы Алтынбек Жаныбеков агайларды ошол сыяктуу болуп, сиздерди да эстеп турган бир чоң иштер болсун эжеке. Айтканыңар эсин, рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Алтын казына борборунун жетекчиси, белгилүү музыкабет Жамиля Маматова болду.